Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Достор, ошол бүгүн Чикагода аябай күн ысык, 5 сентябрь, вторник болуп калат, экинчи күн. Ошол жумуштар менен ушул жерге келип калдым эле, мына. Азыр кичине обед учуру отуруп бош болуп калганда видео тартайын деп силерге. Достор, эми баарыбыз эле мындай мен айткым келет. Кийим тууралуу сөз болуп кетти да. Кийим өзгөчө Америкада кандай деп айтышат. Анан Америкада достор кийимдер ар түрдүү, кымбаты бар, арзаны бар, жанакындай аутлет деген сыяктуу магазиндерден алсаңар, же болбосо приложениянын өзүнөн баягы скидка ар кандай мындай издениш керек да, убакыт өзүнчө бөлүш керек. Заказ берсеңер деле болот, анан эми кээ бирде размери туура келбей калышы мүмкүн. Ар кандай да, ошол себептен ар ким ар кандай жолдору менен ар кайсы магазиндерден алышат. Анан мен силерге бир видео тартайын деп чечтим. Ушул магазинде туугандар, мен өзүм мындай случайно кирип калдым биякачы. Анан көрүп атасыңар да, бул жакта футболкалардын баасы болгону $1.70 экен да. То есть мен азыр бияктан 5 футболка алдым мондайдан. Өзүңөр көрүп турасыңар. Обычный эле хыбычный футболка экен. Сурасам мен ойлодум башында, мен туура эмес угуп алдымбы же туура эмес түшүнүп алдымбы депчи. Анан мен мындайды укпаптырмын, эми ушундай бар экен. Анан өзүм баягы эми булар туугандар буларды ойлобогула, кайра жууп кийет депчи. Муну ошол бир кийдиң болду, ыргытасың да, ыргыта берсең болот, жалко нету, потому что эми билбейм, көрөбүз. Ошону кимде кандай болгон случайлар болсо комментарийге сөз жазгыла. Анан эми биз кийип көрүп атайын көрөлү деп атабыз. Эми атайын эми жууп, убакыт коротуп отургандан көрө эми футболка как футболка да. Буга чейин ооба биз только жанакындай аутлет магазиндерде брендовый футболкалардан албетте мындай эки жака повседневкага мындай алып коебуз. Анан алар болгону качествосы башка да. Баалары дагы кымбат болот алар, өзүңөр билесиңер. Вот, анан эми бул жерде почти бесплатно эле да, бесплатно. Эми $1 туугандар, чын айтканда эмне келет айтайынбы, $1 мен даже $1 көбүрөөк турат. Кээ бир чайханаларга жана кафешкаларга кирип калсаң, мындай сууну $2 сатып аласың. Магазиндерде $1,5 ушундай болуш керек. Бул суунун оптовый магазиндерде эле арзан болбосо, а так могу сууну $1,5 да, средний баасы. Мына могу футболка менен ушул суунун баасы бирдей эле экен да, туугандар. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай керектүү учур болуп калганда, менин көзүмчө азыр бияктан бир адам келди, машинесинен түшүп туруп эле, футболкасын чечип туруп эле кирип кетти майкачанын ичинечи. Анан жаңы бир футболка кийип алып чыгып кетип калды. Эми ошол жерде жашаса керек, кирип чыгып күнүгө бирден футболка алып ыргыта берет окшойт. Кимде кандай окуя болсо, ушундай футболкалардан алып кийдиңер беле, өзүңөрдүн отзывыңарды, ойлоруңарды албетте таштап койсоңуздар болот. Лайк басып жана бөлүшүп койгула.